Президент Сооронбай Жээнбеков Германиядагы расмий иш сапары учурунда Мюнхен шаарында Кыргызстан жана Бавария инвестициялык мүмкүнчүлүктөр Кыргыз-Герман бизнес форумда сөз сүйлөдү. Анда өлкө башчы Кыргызстан экологиялык таза, агрардык азык-түлүктөр өлкөсү. Биздин максатыбыз ушул жакшы атыбызды сактап калуу жана сапаттуу азык-түлүктөрдү Европанын, анын ичинде Германиянын да базарларына жеткирүү деп билдирди. Андан тышкары Германиянын ишкерлер чөйрөсүнүн көңүлүн төмөндөгүлөргө бурду. Өлкөбүздүн географиялык жактан жагымдуу жайгашуусу, бай жаратылыш ресурстары жана тажрыйбалуу арзан жумушчу күчү биздин табигый артыкчылыктарыбыз болуп саналат. Өлкөдөгү ийкемдүү билим берүү системасы кыска мөөнөттүн ичинде керектүү персоналды даярдай алат. Биз жагымдуу инвестициялык климатты, саясий жана макроэкономикалык туруктуулукту түзө алдык, деди президент. Белгилей кетсек, учурда президент расмий иш сапары менен Германияда жүрөт. Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлмира Абдылдаева жана Айкөл Таза коом өлкөдөгү координаторлору маалымат жыйын өткөрүп, анда Алмазбек Атамбаевдин 7 апрелде форумда сүйлөгөн сөзүнө нааразы болушту. Гүлмира Абдылдаеванын айтымында, мурдагы өлкө башчы 7 апрелде курман болгондорго Куран окутуп, гана тим болбостон провокациялык өйдө төмөн сөздөрдү сүйлөгөн. Тыныч жаткан элди дүрбөлөңгө салып, жалган сөздөрү менен провокация кылды. Ошол күндөрү абалды курчутуп албайлы деп телевизде тишибизге катып отурдук. 2 айдан кийин митингге чыгабыз дегенине абдан нааразыбыз. Атамбаев акчага тойбой атабы же балдардын канына тойбой атабы? Эгер митинг боло турган болсо, биз каршы чыгабыз, үй бүлөбүз менен чыгабыз. Бийликти талашкыдай Атамбаевдин атасынан калган мурас беле, деген Абдылдаева элди чагымчылдыкка алдырбай, тынч жашоого чакырып өттү. Эч кандай Атамбаевдин убагындагыдай ол партия азыктууларды мекен шейттерин 5ке бөлдү. Кең булуң унаа жолу чек ара бекетинде Кыргызстанга сымап алып өтүүгө аракет кылган 4 казак жараны кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, чек арага келген казак жарандардын унаасын текшерүүгө алганда бир баштыктын ичинде жүзарчыга оролгон Реахим Р жазуусу бар 2 банка табылган. Анын ичинде кызыл медициналык сымап экендиги аныкталган. Чек арачылар Казакстандын жарандарын кармап, тиешелүү документтерди чогултушкан. Кармалгандар жана сымап УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Жайыл райондук милициясынын жетекчисинин орун басары пара менен кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары пара алып жаткан жеринен кармашты. Кармоо иштери УКМК менен ИИМдин ички тергөө кызматы менен бирге ишке ашырылды. Социалдык тармакта тоо башында келген конокторго Айгүл гүлүн үзбөөгө чакырган баткендик тургундун видеосу көңүл чордонунда. Тасмада байкалгандай жаран бир эмес 3 тилде кайрылып эскертүү берип жатты. Мындай кадам интернет колдонуучуларын күлкүгө бөлөдү. Жаран конокторго "Не ломаем Айгүл гүлү, не оторвем, не сломаем" деп кайрылган. Мера безопасности, нам нужно ваше здоровье. Как приехали, так уезжайте. Английский. На английском языке теперь. Good morning, teacher. Welcome to Kyrgyzstan. Who are you tonight? Stand up. Sit down, please. Париждеги Нотр-Дам-де-Пари чиркөөсүнүн чатыры толугу менен урап түштү. Тасмада жаңыланган өрт чатырды толугу менен каптап кеткенин байкоого болот. Маалыматка ылайык, өрт болжол менен саат 18:30 чамасында башталган. Кырсыктын келип чыгышына имараттын ичиндеги оңдоо иштери жүрүп жаткандан улам катталышы ыктымал экени айтылган. Учурда өрт өчүрүү кызматы тыкыр иш алып барып жаткан кези.